биринчи дагы эмес, экинчи дагы эмес, үчүнчү үйүн алып атат. Салам алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн мына биздин жакшы көргөн клиенттерибиздин бири менен Ислам ака жана Нигара эже менен отурабыз бул жерде. Сый үстүндө дегендей. Ислам ака уже үчүнчү үйүн алып атат. Ислам ака, өзүңүз айта кетсеңиз, мындай азыр көп мекендештер чындыгында бир үйгө дагы мындай чыгын албай жүргөндөр толтура да, чындыгындачы. Ошого не керек экен деп койбойм, үч үй алышка. Өзүңүз мотивациядан бериңиз. Салам алейкум мекендештер. Пайгамбарга салам жана салаваттар. Аллахка чын Алла Таалага мактоолор болсун. Не дегенде биринчиден мекендештер Алтынбек, Кудай кааласа бүгүн мына сделкабыз бүттү. Рахмат, 1 минут сагат Москвада иштеп, эмгектенип, мисалы үчүн бирөөгө да төлөп жүрөбүз ушул акчаны. 10 жыл, 15 жылдан кийин балдарга калат, балдар бизге окшогон квартира көчпөйт, сатып Кыргызстандан каалаган үйүңдү аласың. Каалаганда кетип туруп сатып бересиң, ошентип саласың. Кет. Эң туура. Чындап рахмат силерге. Алла ыраазы болсун баарыбыздан. Мамлекет кайрыла бергиле. Бермет мына карындашы бизге страховка жасап берет. 2021ден бери бизге страховка жасайды. Бирге да бир семья болуп калдык да мындай. Рахмат сиздерге да. Урматтуу мекендештер, мына биз 2005 жылы келгенбиз Москвага. Күйөөм менен жаңы эле үйлөнүп келгенбиз. Кудайга шүгүр, үй алайык балдарга деп чечим кылып, 2021 жылы Алтынбекке кайрылганбыз. Биринчи үйүбүздү алып берген. Эми дагы үй алайык деп чечип, план кылып, мына буюрса бүгүн дагы бир үйлүү болдук. Сделкабыз өтүп, ошол үйүбүздү Алтынбек менен бирге кубанычыбызды бөлүшүп отурабыз. Чоң рахмат баарыңарга, Бермет, Алтынбек. Үй алам деген мекендештер, өзүңөр үй алып, өзүңөргө төлөсөңөр жакшы. Келечекте балдарыбызга үй болуп калат.